bir soygu ayal, bir it susagан üçün, ana kuduka düşüp suap bergen üçün beyişke girdi. Bir takva ayal, bir mışıklı kamak koyup öldürgen üçün Allah'ın azabına kaldı. Oşun üçün tuğanlar atlardı kordoğuy, bardığınızlarga iyilik, güçlüyüz bulsun, Allah Taala жашооңуздарга өмүрүңүздөргө береке берсин. Эч качан травма албаңыздар. Кудай буйрса биз келечекте ойлойт. Эми ушул жерден айталат болуш керек берде. Кыргызстанда дүйнө жүзүндө силердей көпкөрүн ойногон адам жок. Мен Дубайда жакында Афганистан менен бир сүйлөшүп калып отурсам айтам, атын такымга басып келаткан болуп коюптур анан. Бул биздин ата бабаларыбыздын оюну дейт. Каякта сендер оюн? Бул биздин оюн. Алып келип нояктан Манастын салгандарын көргөзүп, Карадөн салгандарын көргөзүп, вообще таң калды. Алардын улактары биздин улакчылар жанында вообще күлөш болуп калды. Ошон үчүн туугандар, барыңыздарга ийгилик, Кудай буйрса дагы көпкөрүнү өнүктүргөнгө аракет кылайык, колубуздан келишинче салым кошмого калайык. Анан айтат, бир адам айтат, сен менин көңүлүмдү алсаң, мен сага өмүрүмдү бергенге дайынмын. Көңүлүмдү ооруттуң, жүрөгүмдү талкаладым, сөздөрүң жүрөгүмдү талкалады, эми өмүрүмдү берсең да көңүлүмдү алсаң. Баардыгы көңүл өйдө турат экен. Эми колубуздан келишинче мен өзүм таластан болом, бир таласка дебей эле, мындай баардыгына бир кызмат кылайлы деп, эми баардыгына бергенге мүмкүнчүлүк жок. Ушу учурдан пайдаланып аке Лидурумрак компаниясынан мондай сертификат алып келгенбиз. Эми Рамис мырза айтты, Аллах Таала кимди кааласа, ошону чакырат. Кимге насип болсо максатыбызда сууруп берет, ошол инсан чакырат, анан ушул нерсени тапшырабыз. Анан учурдан пайдаланып ушу Бозидин эмеси байкеге ыраазычылык билдирип коюп, байке адамга ыраазычылык айта албаган, Аллага да ыраазычылык айта албайт дейт. Мен ушул иш чараны оно жака 465 миң сомго эсептеп берген. Мейли ошого деле макул болуп калганбыз. Анан бул жакта байкенин баласы да мындай адеп акылда окуп, байке биз дагы көпкөрүнү жакшы көрөбүз. Биз дагы көпкөрүнү колгойбуз деп учурдан пайдаланып ыраазычылык айтып коюш керек. Байке бир тыйын алган жок. Мен дагы көпкөрүнү өткөрүштө колгошум керек. Байке Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Ушундай боз ийдин, мындай кыргыздын атмосферасында бардыгыбызды ушул жерге эме кылып аткан сизге Алла ыраазы болсун. Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Устаз келип калды, устаз. Сиз жок баякта анча-мунча сүйлөп алдыңыз. Машалла. Андан кийин азыр Кудай буйрса устаздын баяндарынан кийин бул жакта Рамис мырза сиз эме канакей суруп коесуз. Кимизге насип этсе андан кийин ошол эме кылабыз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман туугандар, ардактуу кыргыз элинин баатырлары, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы саламы, мээрими райымы жана берекеси болсун. Бүгүн мына куттуу күндө, куттуу жерде Алла Тааланын бир райымы менен топтоп отурабыз. Биринчи ушу уюштургандарга, чакыруучуларга терең ыраазычылык билдирип, рахмат айтып кетейин. Мына сиздерди биз Алла үчүн зыяратка келдик. Бир экөөбүз аманат сөздөрдү айтайын деп келдик, ыймандашайын деп келдик. Bir ак батабызды берейин деп келдик. Келечегибизде ушундай кыргыз эли, кыргыз мамлекети түптөлүп, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болуп, ынтымагыбыз күндөн күнгө бекемделип, сый урматыбыз, күчүбүз баардык жагынан өсүүдө гана болсун деген тилектебиз. Туугандар, биз баарыбыз бир Адам алейхиссаламдын балдарыбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам коштошуу ажылыгында ошол жерде араб эмес, кара, ак бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып бардыгын айткан. Куллукум мин Адам ва Адам мин тураб. Силер бардыгыңар бир атадансыңар. Бир атанын балдарысыңар. Адам атаңар, Адам атаңар топурактан. Шайтан оттон. Адам атабызды Алла Тааланын топурактан